Ынтымақ телерадио компаниясының эфирдегі уақытысын трибуна программасы улантат. Танымен Бексултан Қалыбеков алпарам. Бүгін біз апрель-май айларына қарата COVID-19 вирустық инфекциясы емдеу іштерінің жүріші туралы кенен талқы жүргізмекшіміз. Ал үшін студиябызға қонақы Ош шаһардық үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директорунун орынбасары Токсонбаева Жанара Исмаиловна қонаққа келген. Студиябызға Жанарайым қош келіпсіз. Ең алғаш қыле сұрау, Ош шаарында емдеу іштері қандай жүріп жатады? Жарандар емдеу іштеріне қаншалық деңгейде тартылып жатады? Саламатсызбы Бексултан, саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиз баса белгилеп өткөндөй, эмдөө иштери бул калктын саламаттыгы үчүн зор мааниге ээ. Азыркы күндө негизинде пандемия учурда биз улуттук календарь боюнча эмдөө иштеринин иши бир аз солгундай түшкөн. Ошого байланыштуу азыр бир топ күчүбүздү ошол оорунун алдын алуу профилактикалык иштерге багыттап атабыз. Анын ичинде эмдөө иштери бир топ солгундаган учурга байланыштуу мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Ош шаарында бүгүнкү күндө кызамык кызылча оорусунун 26 учуру катталган. Ал ошол эмдөө албай калган жарандардын арасынан кездешип жатат. Ар бир адам өзүнүн саламаттыгын ойлосо, сөзсүз түрдө эмдөө алыш керек, жана балдарын эмдетиш керек. Ушул суроо тууралай эле, эненин сүтү бардык эмдөөдөн караганда жакшы. Эмдөө алып, кайра ооруну чакырабыз. Андан көрө эмдетпей эле койгон жакшы деген түшүнүктөгү жарандарга эмне дейт элеңиз? Негизи туура айтасыз. Эненин сүтү бул бала үчүн баа жеткис азык. Ал эми ошол эле учурда ал бардык оорулардан коргойт, туура айтасыз. Бирок бизде бир топ адам өз өрчүшүндө бир топ жугуштуу ооруларга дуушар болуп калышы ыктымал. Ошол себептерден баягы жугуштуу ооруну башкаруучу кандай десем, вакцина менен башкарылуучу жугуштуу ооруларга сөзсүз эмдөө алыш керек. Ал төрөлгөн соң төрөтканадан баштап бериле баштайт, андан кийин 2,5 ай, 3,5 ай, 5 ай, 1 жаш, 6 жаш, 11 жаш, 56 жашка чейин бериле баштайт. Ал эмдөөлөрдү сөзсүз алып, адам баласы жугуштуу оорулардан сактаныш керек. Ковид маселесине келге чейин ушул маселени дагы да бышыктап койгум келип жатат. Себеп дегенде көпчүлүк жарандарыбыз бул дүйнөлүк фармацевтиканын бизнесине айланып калды. Эмдөө алган бала ал сөзсүз ооруп калат, анан ооруган соң дары ичет, анан ошентип баягы фармацевтиканын бизнеси дүйнө жүзүндө ушинтип айланып атат деген түшүнүктөгү адамдар көп экен да арабызда. Ушуга дагы бышыктап кетсеңиз, негизи эле ушул эмдөө адамдын организмине, ошол наристеге, жаңы наристеге канчалык деңгээлде керек? Эмдөө албетте сөзсүз керек, бирок тилекке каршы азыркы учурда эмдөөдөн баштаткан жарандар жок эмес. Алар арабызда бар. Кандайдыр бир туура эмес түшүнүктөрдөн, баягындай фейк, азыркы заманбап тилде фейк маалыматтардан улам туура эмес бир жыйынтыкка келишет. Андай кылбаш керек. Сөзсүз ар бир ата-эне наристесинин дени сак чоңоюшун кааласа, сөзсүз эмдөөдөн өткөрүш керек. Эми бул вакциналар курамында дүйнөлүк баягы тастыкталган медицинанын негизинде адамга пайдалуу жагына тастыкталган вакциналар сайылат наристелерге. Ал эмдөө алган соң бир аз чырголонуп, дени табы көтөрүлүшү ыктымал, бала бир аз чырголонушу мүмкүн. Ал деген сөз ошол баланын денесине кирген вакцинага балада каршы иммунитет пайда болуп жатат деген сөз да. Аны кээ бирки ата-энелер туура эмес түшүнүшү мүмкүн. Ар бир бүгүнкү күндө бизде Ош шаарында 12 филиал бар. 12 филиалда үй бүлөлүк дарыгерлер өзүнө тиркелген калктагы баягы балдарды пландык иммунизацияга чакырышат. Ал эми эмдөөнүн астында ар бир үй бүлөлүк дарыгер, үй бүлөлүк медайым ошол эмдөөнүн маанилүүлүгү жөнүндө кеп козгоп
ата энеге түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Ал вакцинанын курамында эмне бар, ал кандай жардам берет, кайсы ооруларга каршы, ошолордун баардыгын жайынча түшүндүргөн соң гана ата энелер балдарын эмдеттиришет да. Эмдөөдөн баш тарткан ата энелерге чара барбы же эмдөөдөн баш тартканга алар толук укуктуубу? Мына бүгүнкү күндө 2022 жылда алсак, шаар ичинде эмдөөдөн баш тарткандардын саны 659 болуп тур да. 659 жаран балдарын эмдөө алганга каршы чыгышкан. Бирок азыркы учурда биздин дарыгерлер, медайымдар жана ден соолукту чыңдоо каанасынын кызматкерлери такай эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, түшүндүрүп, аларды ынандырып, баягы 659 деген сан бир топ эле кыскарып калды. Бул учурда биз эң биринчи бул баарлашуу экен да, коммуникация. Себеби алар маалыматтыгын жоктугунан улам баш тартышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир кызматкер ата энеге туура түшүндүрүп, кайра баарлашып, мисалы эмдөөгө бүгүн чакырсаң ал баш тартса, аны кайра чакырып, кайра түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Ошол жакшы баарлашып, ошол ата эне ынанган соң гана балдарын алдырып атышат да. Бул албетте бир эле медицина кызматкерлеринин колдорунан келе бербейт. Түшүндүрүү иштерин биз жапа турмак, жалпы коом дагы жардам бериш керек. Мына биздин үй бүлөлүк медицина борбору бүгүнкү күндө казыяттын кызматкерлери менен, спорт комитеттин кызматкерлери менен, билим берүү тармагы менен жана ошол муниципалдык аймактык башкармалыктар менен бирге чогуу ошол эмдөөнүн камтылуусун жогорулатуу боюнча пландарды, иш-чараларды иштеп чыктык. Буюрса бул боюнча дагы жумуштарды жигердүү алып барабыз деген ойдомун. Кыштан жаз мезгилине өтүшү менен аба ырайы алмашып, сасык тумоо күчөп, бирок ошол сасык тумоо менен ооругандар мен сасык тумоо менен ооруп атамбы же ковид болуп калдымбы деген суроону өздөрүнө беришет. Негизи эле сасык тумоо менен COVID-19дун кандай айырмачылыктары бар? Жана Ош шаарында COVID-19 менен ооругандардын саны азыр канча болуп атат? Негизи COVID-19 оорусу бул биротоло биздин арабыздан жок болуп кетпейт. Ал ар дайым биз менен жашайт. Бара-бара баягы сасык тумоо сыяктуу ооруларга айланып барышы ыктымал да. Анан мына бизде Ош шаарында жугуштуу оорулар бөлүмү бар. Ал жака сасык тумоо сыяктуу оору менен жаткандардын баарынан бүгүнкү күндө анализ алынат. Бизде шаардык санэпид көзөмөл борбору бар. Алар сөзсүз ушул оорунун үстүнөн баягы мониторинг жүргүзүп турат, көзөмөл жүргүзүп турат. Сөзсүз ошол сасык тумоо сыяктуу оорулардан анализ алышат, тастыкташат. Бүгүнкү күндө мисал айтсак, мурунку жума бир эле учур такталыптыр. Бул бирин серин гана кездешип атат. Жалпы республика боюнча айтсак, акыркы жумада 17 учур катталыптыр. Ош шаарыбыздын аймагында акыркы жумада бир учур катталган, тастыкталган, лаборатордук жактан тастыкталган. Жана сиз туура айтып атасыз, бүгүнкү күндө баягы адамдар көп топтолгон жерде, мисалы унаада баратканда, баягы мамлекеттик унаада баратканда, алар эгерде бир адам ооруп калса, сасык тумоонун белгилери болсо, бир эле ковидтин эмес, ал баягы ошончо адамдардын арасынан иммунитети төмөн, мисалы кош бойлууга жугуп калышы ыктымал, же наристелерге иммунитети төмөн адамдар жуктуруп алышы мүмкүн да. Анан алар сөзсүз түрдө жашаган жери боюнча дарыгерлерге кайрылыш керек. Кээ биркилер мисалы ооруканага жатып атышат. Ооруканада баягындай анализ алуу жолу менен бул учур такталып.
жатат да. Кош бойлуу демекчи, кош бойлуу айымдарга ушул COVID-19 илдети канчалык кооптуу? Кош бойлуу айымдар бул кош бойлуулук бул өзгөчө бир абал болуп саналат да. Кош бойлуу кезде аялдын иммунитети бир топ эле төмөндөп кетиши ыктымал. Анан сасык тумоосу бар адамдардын жанында болуп калса же COVID-19 оорусу бар адамдардын жанында болуп калса жуктуруп алышы мүмкүн. Албетте кош бойлууга мындай илдеттер өтө кооптуу. Эгерде кош бойлуу учурдан пайдаланып кош бойлуу айымдарга айта кетет элем, эгерде сиздерде сасык тумоонун белгилери байкалса, дене табыңыздар көтөрүлсө, өзүңүздөрдү жаман сезип, бүт денеңиздер ооруксунса, анда сөзсүз үй бүлөлүк дарыгериңиздерге дароо кайрылыңыздар. Чоң рахмат. Азыр иммунитет төмөндөсү боюнча айта кеттиңиз. Орозо кармаган адамдардын дагы иммунитети түшөт, биз билгенден, себеби аз тамактануунун натыйжасында дегендей. Орозо кармагандар COVID-19 каршы эмдөөдөн өтсө болобу? Албетте бардык эле жарандар өтсө болот. Негизи эле мен азыр сизге келерден алдын статистиканы, баягы базаны караганча келдим. Бизде Emetkov KG деген COVID-19 оорусуна каршы эмдөөнү каттоочу сайт бар, база бар. Ал базада мурунку айларга караганда ушул апрель айында эмделген адамдардын саны бир топ эле көп экен да, салыштырмалуу. Балким баягы чет жака баягы умра сапарына кетип аткандар болушу ыктымал. Бир 800-гө жакын адам ушул апрель айында эмдөөдөн өтүшүптүр да. Эмдөөдөн сөзсүз өтүш керек. Мен ар бир жаранга сунуштайм. Эмдөө бул пайдасын гана берет. Сиздерди оорудан сактайт, иммунитетиңиздер жогорулайт. COVID-19 менен ооруп калган адам кайра убакыт өткөндөн кийин ошол оору менен оорусу мүмкүнбү? Жана COVID-19 адамдын организмине канчалык деңгээлде зыян алып келет? Эми COVID-19 оорусу менен оорубаш үчүн, оорунун алдын алыш үчүн албетте эмдөөнү алыш керек. Анан эмдөөнүн биринчи, экинчи дозасын алыш керек. Андан соң баягы бустердик дозаны сөзсүз алыш керек. Баягы убакыттын келиши менен адамдын организминде COVID-19 оорусуна каршы күрөшүүчү антителолор төмөндөп кетиши менен кийинки учурда эгер баягы COVID-19 оорусу күчтүү штаммы козгосо, ал жугуп калышы ыктымал. Бирок эмделбеген адамга караганда эмделген адам кайрадан жуктуруп алса COVID-19, ал адамда бул оору бир топ жеңдирээк өтөт. Рахмат. 60 жаштан жогоркулардын иммуналдык системасына COVID-19 кандай таасирин берет деген суроону бергим келип турат да. Эми негизи COVID-19 оорусу менен эмделүүгө эң биринчи кезекте баягы 60 жаштан жогорку жарандар, медицина кызматкерлери, ошол милиция кызматкерлери, мугалимдер, баягы эл менен көп контакт болгон кесиптеги жарандар эмделүүсү тийиш деген жери бар. Албетте 60 жаштан жогору адамдарга мен сунуштайт элем. Эмдөөдөн өтүү сиздердин ден соолугуңуздарга абдан пайдалуу жана маанилүү. Эмдөөнү алуу менен сиздер оорунун алдын аласыздар. Анан сиздерге алдын ала эмдөөлөр эгерде кандайдыр бир атайын каршы көрсөтмө жок болсо, сиздердин организмге өтө пайдалуу. Зыян жагы болушу мүмкүн эмес.
Жөнөкөй грипптин алдын алуу максатында дагы эмдөө бар экенин билебиз. Ал менен COVID-19 каршы эмдөөнүн айырмачылыктары чоң болуш керек. Ушул боюнча айта кетсеңиз. Сурооңузду дагы бир кайталап койсоңуз. Грипптин алдын алуу боюнча, жөнөкөй грипптин алдын алуу боюнча эмдөө менен COVID-19 каршы эмдөөнүн айырмачылыктары жана кайсынысын алган жакшыраак? Мындай да, грипп бул сасык тумоо. Сасык тумоо менен COVID-19 оорусу бул экөө эки башка. Алардын козгогучтары экөө эки башка. Ошондуктан сасык тумоо оорусуна каршы эмдөөнү дагы алыш керек. Андан тышкары COVID-19 оорусуна каршы эмдөөнү дагы алган жакшы. Атайын бир грипптин сасык тумоонун сезонунда ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун филиалдарында сасык тумоого каршы вакциналар атайын топторго берилет. Ал кандай топтор? Бат-бат ооручу жаш балдар, кош бойлуу энелер, жашы улгайган 60 жаштан жогорку жарандар жана медицина кызматкерлери, мугалимдер ошол топторго атайын санына жараша пландуу түрдө вакциналар ар бир филиалдарга берилет. Ошол грипптин сезонунда алар сасык тумоого каршы вакцинаны сөзсүз түрдө алыш керек. Андан тышкары бүгүнкү күндө ар бир филиалдардын эмдөө каналарында COVID-19 оорусуна каршы вакциналар бар. Каалоочулар алып кетсе болот. Ошондой эле бүгүнкү күндө чет жакка чыккан жарандар дагы көпчүлүгү келип алып кетип жатышат. Ажы сапарына аттангандар дагы алып кетип жатышат. Сиздерге дагы бир эскертип айтып өтөйүн. Бул вакциналар бардыгы бекер сайылат. Андан тышкары дагы сиздерге башка вакциналар жөнүндө айтып кетсем, бүгүнкү күндө баягы жатын моюнчасынын эрозиясынын алдын алуу максатында ВПЧ-га каршы адамдын вирус папилломасы деген оорусуна каршы вакциналар сайылып жатат. Бул мектеп жашындагы кыздарга, 11, 12, 13, 14 жашындагы кыздарга сайылып жатат. Бардык учурдан пайдаланып бардык ата-энелерди чакырып кетет элем. Ошол адамдын вирус папилломасына каршы вакцинага кыздарыңыздарды сөзсүз алдыртыңыздар. Сиздер ал вакцинаны алдыртып, кыздарыңыздардын келечегине жакшы шарт түзүп бересиздер деген ойдомун. Андан тышкары мына биздин өлкөдө баягы мурда жок эле өтө министрликтин жакшы жаңылыгы болду. Гепатит Б вирусуна каршы бизде вакциналар ар бир филиалдарда сайылып жатат. Сиздердин баарыңыздарды чакырып кетет элем. Гепатит оорусуна каршы вакцинаны алыңыздар. Чет өлкөгө чыгууда биз билгенден ПЦР тест талап кылуу жоюлду, токтотулду десек болот. Жана сөзүңүздө айта кеттиңиз, ажылык сапарына барам деп камданып даярданып жүргөндөр ушул эмдөөдөн өтүп атышат COVID-19 каршы депчи. Ажылык сапарына анда ПЦР тест талап кылынып калабы? Жок эми, себеби алар ажылык сапарына негедир баягы алар деген башка өлкөгө кетип бара жатышпайбы биринчиден. Биринчиден өз ден соолугунун коопсуздугу үчүн алып атышат деп ойлойм. Себеби бирок чектөө жок, ал жакта ПЦР талап кылынбайт, Ал жакта ПЦР талап кылынбайт, бирок баягы сертификат, эмдөө жөнүндө сертификат талап кылынып атат болуш керек. Ошол себептен жарандар келип, эмдөө алып, анан сертификатын чыгарып алып кетип атышат да башка өлкөлөргө. Жалпы жонунан акыркы кездери ушул COVID-19
вирус инфекциясына каршы эмдөөдөн Ош шаар аймагында негедир эмдөөдөн өткөнгө кызыгуулары төмөндөп бараткансыйт. Негизи эле сиздерде статистика боюнча эмдөө алгандардын саны өсүп атабы же тескерисинче кемип жатабы? Бул жөнүндө мен мынтип жооп берет элем. Негизинен өзүңүздөргө болуп атасыздар. Биздин өлкөдө, анын ичинен Ош шаарында COVID-19 оорусу күндөн күнгө басаңдап, төмөндөп жатат. Мен бая эле айтып өттүм. Акыркы бир жуманын ичинде тастыкталган бир эле учур катталган. Андан соң негизи калктын 70%-ын алгачкы планда калктын 70%-ын эмдеш керек болчу. Жана ошол 70%-ын эмделген соң калкта жамааттык иммунитет пайда болот да. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө баягы республикалык иммунологиялык борбордун маалыматы боюнча Ош шаары бүгүнкү күндө 86% биринчи доза менен камтылды эмдөө менен, ал эми экинчи доза менен 74%. Андан тышкары дагы айта кетчү маалымат, бустердик дозада күндөн күнгө бустердик дозаны алуучулардын саны күндөн күнгө көбөйүп баратат. Бая мен айттым го, жума сайын 700-800 адам алып атат. Бул деген сөз адамдардын аң сезимине ошол эмдөө пайдалуу экени жетип, адамдар өздөрү алып жатат. Андан тышкары шаардын филиалдарынын, баягы үй бүлөлүк медицина борборунун филиалдарынын дарыгерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндүктөн бул сандар алдыга жылып атат да. Ал эми республика боюнча COVID-19 оорусуна эмдөөнүн камтылышы боюнча биз 3-чү орунда турабыз десек жаңылышпайм. Ал эми Ош менен Бишкек шаарын салыштырсак, биз 1-чи орунда турабыз. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын COVID-19 эмдөөсү менен камтылышы 86%, ал эми Бишкек шаарыныкы 49%. Эң сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушинтип соңуна келип калды. Биз бүгүн апрель-май айларына карата COVID-19 вирустук инфекциясы эмдөө иштеринин жүрүшү боюнча талкуу жүргүздүк. Ал үчүн студиябызга конокко Ош шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директорунун орун басары Токсонбаева Жанара Ысмайыловна келди. Келип бергениңиздерге дагы бир жолу терең ырашчылык билдиребиз. Берүүнү мен Бексултан Калыбеков алып бардым. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.